Азыркы учурда Трамптын эң чоң каталарынын бири Иранга ойлонбой туруп кол салып алгандыгы болгондугу айкын көрүнүп калды. Анткени азыркы учурда Трамп биз жеңишке жеттик, Иранды талкаладык, эми жарашышыбыз керек, эми бул кырдаалдан чыгып кетишибиз керек деген билдирүүнү жасаган сыяктуу эле болуп жатат. Анткени Дональд Трамп буга чейин Иранга абдан катуу эскертүү берген эле. Эгерде Иран биздин шарттарга көнбөй турган болсо, бир Иранга ушундай катуу сокку жасайбыз. Бул сокку Ирандын бир цивилизацияны жок кылып салышы мүмкүн, Иран коомуну жок кылып салышы мүмкүн деген коркутууларды Дональд Трамп жасады. Жана бул коркутуулардан кийин дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары жана көптөгөн белгилүү адамдар эмне Трамп Иранга каршы ядролук курал колдонобу деген ушундай бир күмөндүү кооптонуулар дагы жаралган болчу. Анткени Дональд Трамптын бул коркутуусу бир гана ядролук куралды колдонгон учурда гана ишке ашуусу мүмкүн эле. Эгерде Дональд Трамп ядролук куралды колдонбой турган болсо, мындай коркутуу бир цивилизацияны бир түн ичинде жок кылып салуу коркутуусуну ишке ашыруу кыйын. Ушул тууралуу кыскача айта кетсек, эгерде Дональд Трамп Иранга ядролук сокку ура турган болсо, бул ядролук сокку 100 миңдеген адамдардын өлүмүнө алып келүүсү мүмкүн. Жана мындан кийин радиациянын айынан жана ачкачылыктын айынан дагы миллионго жакын адамдар каза болушат эле. Бул Дональд Трампты автоматтык түрдө аскердик кылмышкерге айландырат. Автоматтык түрдө Дональд Трампты дүйнө жүзүндөгү эң каардуу адамдарга айландырат. Бул Дональд Трампка кереги жоктой көрүнөт. Дал ошол себептен азыркы учурда Дональд Трамп Иран менен жарашууга барып жатат. Иран менен келишим түзүп, 2 жумага дал ушул ок атышууну токтотуп, тыныгууну жарыялап отургандай көрүнөт. Иран болсо, ал учурда Дональд Трамп менен жарашуу үчүн 10 шартты коюп олтурат. Маани берип айтып кетүүчү нерсе, достор, бул жерде Иран өзүнүн шартын коюп олтурат. Демек, Дональд Трамптын ушул катуу эскертүүсүнөн корккон жоктой көрүнөт, кайрадан өзүнүн шартын коюп олтурат. Бул Ирандын Америка Кошмо Штатына койгон шарттары бир жагынан Америка Кошмо Штатын шылдыңдаган сыяктуу эле көрүнүп калат. Келиңиздер кыскача ушул Ирандын Америка Кошмо Штатына бүгүнкү күндө коюп жаткан шартына токтоло кетели. Иран бүгүнкү күндө бизге кол салуу болбош керек, бизге кол салбайбыз деген гарантия керек деген шартты коюп олтурат. Жана мындан сырткары биз өзүбүздүн ядролук программабызды кайрадан өнүктүрөбүз, буга эч кандай тоскоолдук болбош керек. Ормуз кысыгы бүгүнкү күндө эң талаштуу болуп жаткан Ормуз кысыгы биздин көзөмөлдө калат. Жана бул Ормуз кысыгынан өткөн ар бир кеме Иранга $2 миллион акча төлөп бериши керек деген шартты коюп олтурат. Жана мындан сырткары Ирандан бардык санкциялар алынышы керек деген шартты койду. Андан сырткары Иранга келген зыяндын баарын Америка Кошмо Штаты компенсация кылып төлөп бериши керек деген шартты коюп олтурат. Албетте бул Америка Кошмо Штаты үчүн кабыл алынгыс. Бүгүнкү күндө Иран менен Америка Кошмо Штаты Пакистанда сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Америка Кошмо Штаты болсо, жада калса Америка Кошмо Штатынын президенти ачык эле ушул Ирандын койгон 10 шартынын негизинде сүйлөшүүнү баштадык деп билдирүү жасап олтурат. Бул жерде бир эле суроо пайда болот. Бул Америка Кошмо Штатынын жеңгендигин билдиреби же Ирандын жеңгендигин билдиреби деген суроо пайда болот. Анткени Иранда азыркы учурда Тасним телеканалында Дональд Трамп артка чегинди деп элдери жеңишти майрамдап жаткан сыяктуу эле көрүнүп жатат. Буга чейин Америка Кошмо Штатынын президенти Дональд Трамп Иранга сокку урам дегенден кийин элдери көчөгө чыгып, ушул мостторго чыгып, элдери чогулуп алган видеолор тарады. Иран эли өзүнүн денеси менен ушул бомбадан өз өлкөсүнү коргоого даяр экендигин биз көрдүк. Жана мындан сырткары Ирандын президенти Масуд Пезешкан билдирүү жасап, мен согушка даярмын, мен өзүм согушка даярмын, жана бир эле мен эмес, менден сырткары 13 миллион эл согушка даяр турушат деген билдирүүнү жасады. Бул эмнени түшүндүрөт? Америка Кошмо Штаты эгерде башка чечимди кабыл алып, Иранга жер бетинен сокку жасай турган болсо, 13 миллион Иран элини жеңиши керек болчу. Демек, бүгүнкү күндө Ирандын бийлиги дагы, карапайым элдер дагы Дональд Трамп жеңилди, Дональд Трамп артка чегинди. Биз ийгиликке жеттик, биз өзүбүздүн шартыбызга Америка Кошмо Штаты менен өзүбүздүн шартыбызда сүйлөшүүнү башташууга жетиштик деген ушундай бир риториканы кармап жатат.
Эми Трамптын көз карашында карай турган болсок, Трамптын айтымында америкалык аскерлер коюлган бардык максаттарга жетишип гана тим болбостон, андан да ашып кеткен. Ошондой эле ал Ирандан 10 пункттан турган сунуш алынганын жана бул сүйлөшүүлөр үчүн жакшы негиз экендигин айтты. Мурунку пикир келишпестиктердин дээрлик бар АКШ менен Ирандын ортосунда макулдашылганын, ал эми болгону 2 жума ичинде акыркы келишимди толук бүтүрүүгө мүмкүн экендигин билдирди. Ал муну АКШнын президенти катары гана эмес, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн атынан да айтып, бул узакка созулган маселе чечилүүгө жакын калганын сыймык катары баалады. Мындан тышкары АКШ бул 10 пункттун негизинде сүйлөшүүгө даяр экенин, ал эми Иран Ормуз кысыгын кайра ачууга макул болгонун дагы кошумчалады. Трамп бул жерде жеңилип калдыбы деген суроо пайда болот. Трамптын көз карашы боюнча ал Ирандын жогорку бийлигин жок кылды, Али Хаминейди бир жуманын ичинде жок кылды, Ирандын көптөгөн жогорку даражалуу инсандарын атып жок кылды, Ирандын нефти базаларыны, кемелерини жана Иран үчүн кымбат болгон объектилерди, аскердик потенциалын төмөндөтүп, Дональд Трамп бүгүнкү күндө Иранды талкалап олтурат. Бул Дональд Трамптын көз карашы боюнча жеңишке жеткендиги, өз максаттарын аткаргандыгы катары бааланууда. Трамп бүгүнкү күндө өзүнү Иранды жеңдик деп көрсөтүп жатат. Массалык маалымат каражаттарынын жана көптөгөн аналитиктердин айтуусу боюнча Дональд Трамп бул согуштан чыгып кетүүгө аракет кылып жатат. Жөн эле чыгып кетпей, өзүнү ушундай бир жеңишке жеткен адам көргөзүп чыгып кетүүгө аракет кылып жатат. Бирок фактылар башкача сүйлөп жатат. Фактыларга токтоло турган болсок, бүгүнкү күндө Дональд Трамп Али Хаминейди жок кылды, бирок дал ушул режим ал суроонун ордуна кайрадан бекемдеп жатат. Бүгүнкү күндө режим эң күчтүү абалда турат. Режим өзүнүн күчүнү кайрадан өлкөдө бекемдеп алды. Өлкө эли баары бирикти, болгону дагы Америка Кошмо Штатына каршы бирикти. 13 миллионго жакын эл согушууга даяр болуп турат. Бул Дональд Трампка өтө чоң көйгөйлөрдү жаратат жана бул Дональд Трампка Иранга түз согуш ача турган болсо чоң жоготууларга алып келет дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан Дональд Трамп согушту тезирээк токтотууга, жөн гана токтотуп калууга шашылган жок. Тезирээк токтотуп жана бул согушта Америка Кошмо Штаты жеңди деп айткысы келип турат. Ошондуктан Трампта азыр 2 вариант бар. Бирөөсү Иранга ушундай бир ядролук бомба сыяктуу күчтүү бомбаны таштап гана жеңсе болот. Экинчиси сүйлөшүү жолу менен, артка чегинүү менен, Ирандын кээ бир шарттарына көнүү менен бул согушту токтотуу. Бирок үчүнчү варианты дагы бар. Үчүнчү варианты Дональд Трамп ушул 2 жумалык тыныгуунун ичинде ушул курал запастарын кайрадан көбөйтүп алып, 2 жумадан кийин кайрадан Иранга жаңы күч менен сокку урушу мүмкүн деген божомолдор дагы айтылууда. Бул жерде сиздерге, көрүүчүлөргө суроо пайда болот. Бул согушта азыркы учурда ким жеңип жаткандай көрүнөт? Комментарийге өз оюңузду жазыңыздар. Жана бул видеодо дагы албетте биз акыркы маалыматтарга таянсак дагы өзүбүздүн жеке оюбузду кошуп айттык. Бул жеке оюбузга сиз кошулсаңыз да болот, кошулбасаңыз да болот. Биз болгону азыркы болуп жаткан кырдаалды сиздерге ушундай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бул видеого бир лайк коюңуздар, биздин каналга катталыңыздар жана ушул сыяктуу дүйнө жаңылыктарын, геосаясат жаңылыктары менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.